эфир. Давно не выходил. Давно не выходил. Прямой эфир. Разубековна, саламатсыздарбы? Так, 3 киши эфирде, дагы бөлүшүп койсоңуздар. Мыйзам, тартип, мыйзам, саламатсыздарбы? Мыйзам, тартип, мыйзам. Абдан жакшы эме таптырсыңар. Название мыйзам, тартип, мыйзам. Абдан туура да. Тартип, талап. Өтө туура. 7 киши эфирде. Азыр дагы Кыдыр. Кыдыр аке, кандайсыз? Жакшысызбы? Аман эсенсизби? Bir kafenize çıkıp koysanız bolo. 13 человек. Арабаңыз канат брат, саламатсыздарбы? Так, 15 киши эфирде. Дагы бөлүшүп койсоңуздар, ошо эфирде дагы кишилер көрөк болсун. Саламатсыздарбы? 17 киши эфирде. Эфирде өткөзө берели. 18 дагы бөлүшүп койсоңуздар. Ручки, салам алейкум. Доси, кандайсыз? Жакшысызбы? Аман эсенсизби? Сиз анан чалып койсоңуз жакшы болот эле, доси. Азыр эфирден кийин сизге чалам. Сиз чалып коюңуз. Так, Нургүл Болотбековна, салам алейкум. Кубанычбек Мамбеткулов, салам алейкум. Так, 21 киши эфирде. Нурбек Келдибаев, салам алейкум. Эфирдин темасын баштай берели. Көптөн чыгара бербейли, кандай болбосо эфирде кошулат, кошулчу элдер. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, жана достор, жана троллдор, фейк фабрикалар, саламатсыздарбы? Айтып кое турган нерсе, теманы чыгарайын деген оюм деле жок болчу. Бир теманы чыгарым келди. Азыр эртең менен 2 депутат, 2 демеле биз НКО, МНКОдон баш тарттык, туура эмес экен, туура эмес, кол коюп алыптырбыз деген законопроекттен НПО менен НКО боюнча туура эмес кол коюп турбуз деп туруп баш тартып атышат өзүнүн колдорунан. Күлкүм келип атып, боорум эзилип атып, жыгылып калдым да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда. Эмнеге булар алып атышат? Силер баягы соц тармактарда карап көрсөңүздөр. Соц тармактарда абдан кызыктуу нерсе чыккан. Жогорку кеңештин где-то bir 30 депутатына, 30 депутатка Америка виза берип атат. Анан ошо Америкага командировка келип бергиле деп атат. Келип бергиле деп атканда, ошондо атякка ким НПО, НКОго кол койбогондор, алар барат, потому что алар американский НПО, НКОлор да, алар финансировать эткен. Эми ошолор барбаш үчүн ошакка командировка илешип калалы деп туруп, биздин депутаттар чуркап барып туруп мурун эмесин кол коюп берген, НПО, НКО боюнча кол коюп берген биякта жоюлсун деген мыйзамыдан баш тартып, анткени деген Америкага ошонго кол койсо Америкага виза бербейт, командировка илинип калбайт. Ошон үчүн булар деген азыр өзүнүн мурдагы колдорунан баш тартып атат. Вот так вот. Мына биздин депутаттардын көпчүлүк деп койсо болот, көпчүлүк депутаттарыбыздын 200-дүүлүгү. Бул туп-туура айткандай 200-дүүлүк. Значит, мыйзам НКО боюнча, НПО боюнча кирген, ошонго каршы деп туруп, каршы берген депутаттар, алар өзүлөр азыр кол койгонунан баш тартып атат. Эмнеге баш тартып атат? Дагы бир кайталанып кетейин, анткени баягы спикерби, кимиси бирөө эмеден айтыптыр, соц тармактарда жүрөт, Америкага 30 депутат приглашение берилди, барасыңар деп туруп. Кандай жеңил сатып алса болот биздин депутаттарды? Кандай жеңил сатып алса болот? Депутаттар бетиңерди
бет эмели батек болуп калганбы, Эми барыңарды айта албайм, барыңарды айтып, силер тигиндейсиңер, силер мындайсыңар деп айта албайм. Бирок көп депутаттарыңар бетиңер батек болуп калыптыр, сөзүн ачыгын айтканда. Эми мурдагы койгон мыйзамдын, мыңдагы койгон америкалыктар кандай күпүлдөдүңөр эле ошол. Укмуш тим эле трибунага чыгып алып, күпүлдөп, блогерлерди камаш керек, блогерлер тыйыш керек, МПО НКОлорду контролго алыш керек деп катуу күпүлдөгөн депутаттарыбыз бүгүн барыңар тең баш тартып атасыңар да. Эмчелик эмне эки жүздүүсүңөр, депутаттар. Эмне мынчалык эки жүздүүсүңөр? Америкага барыш үчүн тим эле жан талашып ошол кол койгондон эми ошонун формулировкасын элдин кызыкчылыгына татыбайт экен деп туруп айтып атасыңар. Бет жоктор. Вообще кадрлар экенсиңер да. Настроение жакшы, Кудайга шүгүр. Просто могу депутаттардын тети 2-3 депутат эмесинен тартып аткандан, толгогондон баш тартып аткандан күлкүм келет да. Америка кандай мындай виза беребиз, келип кеткиле, биз аркылуу эс алып кеткиле Америка десе, Америка деп туруп анан кол койгондон шак минус кетип атпайбы. Кайда баратабыз? Калың эл журт. Ушундай бет бактардан качан кутулабыз, Кудай эл журт. Анан кийин монтип туруп, депутаттар силер бет эмей эле батек болуп калганы көрүнүп эле калды. Эми кандай болсо да аман болгулачы деги. Азыр силер эмес, силерден көбүрөөк мындайча айтканда азыр өтө чоң көйгөйлөр турат. Суу, свет деген, азыр тете ОЗП деген бар. Бүгүнкү күнү уже ОЗПга даярданыш керек. Токтогулда суу эмне болуп атат, ошолордун баарын ОЗП, СОЗПлар даярданыш керек. Күзгө кам көрүш керек. Күзгүгө кам көрүш керек. Күзгө кам көрбөсөк, кышында элибизди кырып албайлы. Аман болуңуздар, жакшы туруңуздар, баарыңарга ийгилик. Алга Кыргызстан.